Kumtörгө 33 жыл. Дүйнөдөгү ири алтын кендерден бирин иштеткен Kumtör ишканасынын түптөлгөнүнө 33 жыл болду. Тарых таржымалына кыскача токтоло кетсек, кен 1978 жылы советтик геологдор тарабынан ачылган. 1993 жылдын 16 февралында Kumtör ишканасы негизделген. 1996 жылы алтын ылгоочу фабрика салынып, өндүрүштүк масштабтагы алгачкы алтын 1997 жылы алынган. 2021 жылы 17 майда кенге убактылуу тышкы башкаруу киргизилип, 2022 жылдын 23 августунда Kumtör 100% кыргызстандык компания деп танылган. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхы менен тыгыз байланышта болгон Kumtör долбоору бул жылдар ичинде кыргыз экономикасынын тиреги болуп, өлкөбүздү жаңы бийиктиктерге көтөрүшү керек эле. Тилекке каршы андай болгон жок. Kumtör ондогон жылдар бою адилетсиздиктин символу болуп келди. Башкы келишим боюнча алгачкы алтын казылып баштагандан тартып, туура 10 жылдан кийин тагыраагы 2007 жылы эле Kumtör мамлекеттин менчигине өтмөк. Бирок кайра каралган келишимдерде мамлекетке өтмөк турсун, тескерисинче Кыргызстандын үлүшү жасалма түрдө төмөндөтүлүп, миллиарддаган долларлык кирешелер өлкө казынасына эмес, башкалардын чөнтөгүнө кетип турган. Кыргызстанга жасалган мындай кыянатчылыкка башын сайып каршы турган Садыр Жапаров болду. Туура 21 жыл мурун 2002 жылы алгач рет барган элем. Ошондо Кыргызстандын ири кениндеги иштин жайын байкап, каңырыгым түтөп, жүрөгүм сыздады эле. Ошол күн, ошол убакыттан тарта Kumtör үчүн, Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы үчүн улуу күрөшүм башталган. Садыр Жапаровдун куугунтук кысым менен коштолгон улуу күрөшү 20 жылга созулуп, акыры ал мүдөөсүнө жетти. Kumtör мамлекет менчигине, элдин энчисине кайтты. 2021 жылдын май айынан бери Kumtörдүн алтыны дагы, тапкан пайдасы дагы өлкө казынасына түшүүдө. Мисалы, Кыргызстан өз күчү менен иштетип баштагандан бери 70 тоннадан ашык алтын казылды. 5,1 миллиард доллар пайда таап, таза кирешеси 2,1 миллиард доллардан ашты. Мамлекеттик бюджетке салык жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 1 миллиард 175 миллион доллар которулду. Чейрек кылымдан ашык мезгил үчүн Kumtörдөн болгону 101 миллион доллар үлүштүк киреше алсак, акыркы 3 жыл үчүн 441 миллион доллар төлөндү. Ошол эле учурда өндүрүштү модернизациялоо, заманбап технологияларды киргизүү, эл байлыгына аяр мамиле жасоо менен ар бир тыйындын максаттуу жумшалышына өзгөчө көңүл бурулууда. 33 жылдык тарыхы бар Kumtörдүн иштөө мөөнөтүн ондогон жылдарга узартуу аракеттери да көрүлүүдө. Алсак, 200 тоннага жакын алтындын кору бар жер астынан алтын казуу долбооруна 2025 жылы өлкө башчысы Садыр Жапаровдун катышуусунда расмий старт берилди. Калдык сактоочу жайдагы 120 тоннадан ашык алтынды ылгап алуу боюнча уникалдуу долбоор ишке ашырылганы турат. 20 тоннага жакын тастыкталган алтындын кору бар Тоголок кенинен 2027 жылы алгачкы доре эритмеси алынмакчы. Келечектүү Жаңгарт аянтындагы геологиялык чалгындоо иштеринен дагы жакшы жыйынтыктар күтүлүүдө. Токмок шаарындагы дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү заводу экологиялык максаттарды толук кандуу аткаруу менен учурда экономикалык пайда табууга өттү. Мунун баары Kumtörдүн эле эмес, жалпы мамлекетибиздин келечегине жасалган инвестиция. Демек, Kumtörдүн өсүндөгү ачык карьердик ыкма менен казылчу алтындын корун кошо эсептегенде, жок эле дегенде 50 жылдан ашык Kumtör долбоору элге кызмат кыла бермекчи.